Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандарыбыз. Сиздер менен Чоң экран программасынын жаңы сезонунда жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз режиссер, кинематограф, Монреалдагы Алтын зенит кинофестивалынын лауреаты жана башка көптөгөн дүйнөлүк А класстагы кинофестивалдардын катышуучусу жана жеңүүчүсү Дастан Жапаров келди болмокчу. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Маанайыңыз кандай? Маанайыбыз жакшы. Эң жакшы. Негизи эле ошо алгачкы сурообуздан баштасак, кинорежиссер катары сиздин чыгармачылыгыңызды жетектеген негизги философияңыз же принциптериңиз кандай? Сюжеттерди жаратууда кандай баалуулуктарды жана идеяларды негизге аласыз? Негизи мен өзүмө жакын, жан дүйнөмө жакын темаларга кайрылам. Анан көбүнчө мен социалдык багыттагы көбүнчө коомдук проблемаларды кинону тартканга жараша мындай ага бир 2 жылдык, 3 жылдык өмүрүң кетет да, эмгегиң кетет, мээнетиң кетет. Анан ошого мындай жөн эле жеңил желпи ой менен эле тартпай, мындай салмактуу чоң маселелерди көтөргөн, чоң көйгөйлөрдү көтөргөн, эң башкысы көрүүчүнү ойлондуруп, анан аны мындай жакшы жакка өзгөртө турган максатта тартам да. Негизги башкы мындай багытым ошондой десем болот. Анан ошондуктан мээнетти, убакытты кетирбей, маанилүү тасмаларга ыктайм да көбүнчө. Демек, ошол драма жанрына дагы көбүрөөк жакын экенсиз, мындай проблемаларды козгоо. Негизгиси ооба, азыр башында ошол драма жанрындагы тасмалар, анан азыр башка жанрларда дагы акырын мындай багыттап ошол жака көздөп атам. Эми анын баары келечекте буюрса. Ошо алгачкы тасмаңызды тартканда кандай сезимдериңиз болду? Негизи тарткан убагында десем, кандай десем, эми негизи Канча убакыт короттуңуз? Неме деген сөз бар эмеспи? Кино тартуу бул эстетика эмес, кино тартуу бул эстафета депчи. Анан ал жакта кино тартуу убагында мындай чындыгында эле эстафетадай да, анткени уюштуруу иштери бар, актёрдук баягы декорация, локациялардын баарын даярдамай баардыгын уюштуруп, анан ошону тартасың да. Анан ал тартуу иштеринде мындай көбүнчө чындыгында жарым-жартылай чыгармачылык менен болсоң, жарым-жартылай баягы уюштуруу иштери менен көп алек болосуң да. Анан ал убакта сезимдердин айтсам, мындай Бакыт байке экөөбүз тең мындай кандайса өзүбүзгө көңүл бурбай, мындай болгон аракетибизди бүт ишке арнаганбыз да. Ошол Бакыт байке экөөбүз тең декорациялар жасай калчубуз. Анткени биз кышында болгондо да декабрь менен январдын ортосуна тарттык да, декабрдын ортосунан январдын ортосуна чейин. Ал убакта Кыргызстанда күндүн кыскалыгы ушундай сезилген. Эртең менен араң 9-да жарык кирет да. Бийик тоодон күн чыгып калган. Кечинде болсо саат 4-тө эле караң кирет. Ошол убакта биз жетишип калышыбыз керек болчу. Анан баягы атанын кирезине үй башында талкаланган болот. Чөп чап, тиги бактарактын баары куурап өсүп калган. Ошонун баарын художниктердин группасы жасайт. Биз ал эпизодду тартабыз. Анан актерлордун графигине да карайбыз. Актерлордун графигине туура келгенде кээде ошол жазалган нерсени кайра тазалаш керек болуп калат да. Тазалап туруп башка эпизод тартыш керек болчу. Андай процесстер бизде бир 10дон ашык көп жолу болду да. Художниктер көп убара болушту, бирок ал эми алардын жасаган чоң иши болду. Анан ошондо биз дагы аларды эле карап отура берсек жетишмек эмеспиз да. Анткени убакыт кетип атат, каражат кетип атат дегендей. Анан ошондо Бакыт байке экөөбүз тең ошондой кара жумушка кирип алып иштегенбиз да. Эми ал убакта айтсам, азыр биз үчүн ал азарт болгон десем болот да. Ошол өзүбүздү мындай мынчалык чоң ийгиликти мындай болжолдогонбуз, бирок атайын көздөгөн эмеспиз. Анан эң башкысы биз үчүн ошол окуябыздын баягы кино болуп чыгышы маанилүү болчу да.
Демек көп эле кыйынчылыктар жаралган экен съемка учурунда. Кыйынчылыктар болгон, анткени бир чети суук мезгилинде тартылган. Бирок ошого карабай биз мындай мен ал тасмадай ошол тартуу иштеринде мындай азарт менен эле өтүп кетти десем болот. Ошондо мындай эргүү менен, анткени биринчи жолу иштеп атканда дагы көп нерсени билбейсиң, анан ошол тартуу аянтчасынан үйрөнүп баштайсың да баардык көп нерсеничи. Анан ошондо мен үчүн чоң мындай ачылыштар болду десем болот. Мындай режиссердук тажрыйба топтоо жагынанчы, режиссердук жагынан, актерлор менен иштөө жагынан дегендей. Анан ошол эң биринчи өзүм буга чейин деле ага чейин деле мисалы биз сценарий жазып антип иш алып барган эмеспиз. Анан ошо кагаздагы сценарийиң баягы экрандаштырылып баштаган моменттер уже бул башкача сезимдердечи. Негизи эле ушу атанын керези деп калбадыңызбы? Ошол атанын керезинин идеясы, негизи эле тартылуу максаты кандай болду? Кантип жаралып калды сизде? Негизи менде мындай болду. Биз Бакытбек экөөбүз ошол жылдары эми атанын керезин тартуу иштерине чейин 2014-жылда ага чейин биз 2 жыл тартканга чейин 2 жыл мурун ошол Бакытбекке барып, менде ушундай бир идея бар эле. Бир көп жыл бою миграцияда жүргөн бир киши өзүнүн айылына кайтып келип, анан ошол кайтып келсе үй, ата-энесинин үйү талкаланган, бул жакта туугандары менен мамилелери жакшы келбей, ошондой идея бар десем, Бакытбекке жактырып, муну кел ушуну иштейли деп ошону менен башталып кетти да. Анан иштөө процессин алганда ошол баш каарманыбыз улуу киши болчу, ал ошону жаш бала кылып мындай жаш кураган өзгөртүп, окуяларды өзгөртүп, анан ушул идеяга келип токтогонбуз. Анан акырында бир нерсе жетишпей аткандай болгон. Анан ошондо атасын Америкада аза болгон гүлүн алып келгенде мындай жакшы табылга болуп, ошол кинобуздун эң башкы окуянын мындай жүрө турган эң башкы өзөгү болду десек болот. Ошентип идея ошентип жаралып калган. Бул эң бир ийгиликтүү тасмаларыңыздын бири болгон экен. Анда негизи дагы башка кайсы кинофестивалдарга катышты жана кайсыларын утуп алды, канчөөнү утуп алды? Атанын керезин, Атанын керези. Атанын керези негизинен баш аягы бир 60-тай фестивалдарга катышты го. Анткени андан тышкары биз билбеген дагы фестивалдарга катышкандар бар экен. Видеонун сайттарынан көрүп калып жүрдүк. Кийин биз жиберип коюп, анан өзүбүз байланышка чыкпай калганбыз. Ошондойлор да болуп турду бир экөө. Анан жалпысынан эл аралык 23 сыйлык жеңдик. Агыл Бирс, анан Кыргызстанда сыйлыктарды кошсок бир 30-тан ашат да. Ошол Монреаль эң мындай орчундуу фестивалдардан десем, Индияда Бангалор кинофестивалында башкы сыйлыкты жеңди. Индияда негизи 3 гран-при жеңдик. Андан тышкары ошол Африкада чоң фестивалдардын бири Дурбан эл аралык кинофестивалында 3 сыйлыкты жеңгенбиз. Мыкты фильм, мыкты режиссура, анан мыкты операторлук иш. Буга чейин андай Дурбандан ошондой чоң жетишкендикке жетебиз деп күткөн эмеспиз. Анан эң башкысы биз үчүн неме болду? Ошол Монреаль сыйлыгы, анан Азия Тынч океан академиясынан Азия Оскар деп аталган Австралияда өткөн кино сыйлыкка сценарий боюнча 5 мыктынын катарына кирип номинацияга кирдик да. Негизгиси ошол жеңиштер, жетишкендиктер. Аркасы менен сиз дагы көрүп мотивация алган экенсиз анда, ушундай ийгиликтерге жетсе болот экен. Туура. Анан дагы оюңуз башка жактарга кетип, мен мындан дагы жакшы фильмдерди тартышым керек деген ойлор келдиби? Ошондой ишеним болду, анткени бизде көбүнчө жеңичинен чечип койгондо сыйлыктар болот да биздечи. Бири менен сүйлөшө калып, анан бирөөнү көндүрө калып, анан ушинтип
жеңишке жеткендер бар да, калыстар тобунун ушинтип ары бери. Анан биз Монреалга барарда ошол виза ала албай калдык. Ал убакта ошол Канадага визаны Москва аркылуу, Москвадагы элчиликтен алып экен. Анан ал жака берип ала албай калдык. Эми ар кандай себептер болуп калды. Анан ошону биз бара албай калдык дагы, бирок ошол жактан А класстан калыстар тобу мындай биз барбасак дагы, бизди көрүшпөсө дагы ошол кинобузду баалап башкы сыйлыкты бергени мен үчүн чоң ишеним жаратты да. Мындай чоң эл аралык баягы өзүн сыйлаган кадыр-бартуу фестивалдар ошондой туура чечим чыгарып беришет экен деген ойго келдим да, баягы жеңичинен чечип салбайчы. Анан ошол эле Дурбан фестивалына деле биз бара албай калганбыз. Анткени ошол ал жака да баягы виза алуу шарттары да Астана аркылуу болуп, анан убакыт кыска болуп калган. Анан бара албай калсак дагы ошол 3 башкы байгени жеңгенбиз да. Анан ошондон кийин өзүмө эле эмес, мен эл аралык чоң фестивалдарга ишенип калдым да. Ишенип калдым да, анткени алар мындай туура калыс чечим чыгарышат экен да. Анан ошондон кийин ийгиликке жетсе болот экен, Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө жетсе болот экен деген ишеним пайда болду. Ошону менен мындай ошол нерсе дагы көп, сиз айткандай, жаңы чыгармалар жаратканга шыктандырат экен. Дебюттук тасмаңыз болсо дагы көптөгөн ийгиликтерге жеткен экен. Бир аз темадан, кинодон алыстайлы. Негизи эле ушул режиссерлукту эмнеге тандап алдыңыз? Бул өзүңүздүн кичинекей кезиңиздеги бир кыялыңызбы, максатыңызбы, же кийин эле ушул талантыңыз ачылып, кийин бир каалап кеттиңизби кино тартууну? Негизи мен кичинекей кезимде баягы режиссер болуу деген деле максатым жок болчу. Даже режиссер деген профессия бар экенин билчү эмесмин да. Биз инем актан экөөбүз мындай өзүбүз менен чогуу өскөн балдардан айырмаланып, биз өтө эле мындай киноман болчубуз десек туура болот да. Биз башка балдар эшикте ойноп калса, биз баягы программаларды, кинолор саат канчада башталарын баарын жазып алып, баягы тиги калем сап менен баардыгын чийип койчубуз да, кинолордун сааттарын, убактарын. Анан ошонун баарын калтырбай көрө берчүбүз да. Көрүп, анан ошондон бизге ошол кинолордогу баягы каармандар дагы шыктандырып, ар кандай эми аларды мындай орусча айтканда туура баштайсың да, подражать этип кызыгуулар жаралып. Ошентип биз мындай өз башка биз менен эле чоңойгондордон айырмаланып, биз чындыгында киноман болчу экенбиз да, азыр ойлосомчу. Анан ошол нерсе бизди киного жакын кылды десем болот. Анан кийин баягы мектепти бүтөйүн деп калгандан кийин анан ошондо баягы кино тартуу деген иш бар экенин, кино режиссер деген бар экенин ошондо билип баштадык. Анан негизи мага дагы көп таасир берген бул неме болду. Ошол кезде Актан Байкенин Маймыл тасмасы, биз Нарында чоңойдук да, шаарында. Соңкөл кинотеатрына көрсөтүлүп келген да. Анан биз мектеп окуучулары болуп 5-6 бала болуп, ошо Актан болуп, ошол Соңкөл кинотеатрына Маймыл киносун көргөнбүз. Ошондо баягы сахнага көп кишилер чыгып кинону тартуулашканда, ошондо Актан Байке да келген, Мирлан Байке башка ролдордо ойногончу. Биз анда аларды деле мындай тааныч эмеспиз. Анан ошо Маймыл тасмасы мындай мен үчүн мындай чоң ачылыш болду, анткени биз ага чейин кино деп Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дам, анан тиги Шварценеггердин кинолорун эле кино деп эсептечүбүз да. Телевизордон болсо жалаң ушундай кинолорду көрсөтчү да. Мындай автордук дейбизби же социалдык темаларды көтөргөн мындай ушундай орчундуу тасмалар дээрлик көрсөтүлчү эмес да. Көрсөтүлсө дагы балким саат 10-12 деген көрсөтүлчү. Биз мектеп болгондо биз ал убакта уктап калабыз. Анан андай кинолорго туш болчу эмеспиз да. Ошол Маймыл киносу мен үчүн мындай жашоонун чыныгы эшигин ачып берди десем болот. Ошол чыныгы жүзүн көрсөтүп, анткени 90-жылдары биз ошондой оор тагдырларды көрүп, ошондой заманда жашадык да. Ошонун чыныгы
сүрөттөлүшүн экрандан көргөндөн кийин анан мага мындай кинонун башка тарабы, кинонун башка жагы бар турбайбы, ушундай нерселерди көрсөтүп чыгарса болот турбайбы деген ойго келгем да. Анан ошол түрткү берип, анан кийин окууну бүткөндөн кийин Бибисара Бешеналиева институтуна барып калдык. Анан ошол жактан мен актерлукту көздөп тургам да. Ошол жакка тапшырайын деп анан көздөп турсам эле Молдо Сейитмамбетов агай кирип келип калып эле. Биз атам, мен, Актан үчөөбүз барганбыз. Атам менен учурашып сүйлөшүп эле анан ушундай балдарды алып келдим деп калды атам. Анан Актан болсо жана социалдык, маданий уюштуруу жагындагы факультетти тандап туруп алды, мен ошол жакка кирем деп. Анан ошондо эле Молдо Сейит агай, анда бул балаңызды мен алайын, кино факультети бар, операторский факультетке Нуртай Борбиев деген мастер окутат, народный артист, ошого окусун, ошого алып калалы деди. Мен болбой эле карап актерлукту, анан мындай карасам жанында режиссура деп турат да. Анан ошондо мындай өзүм баягы эңсеп жүргөн нерсем ошол жерден тапкандай болуп кеттим да. Анан режиссураны көрүп, режиссураны мен режиссерскийге тапшырсамбы деп агайга айтсам, сен орусча билесиңби дейт. Жакшы билбейм десем, ал жакта бүт орусча окутат, сен кыйналып каласың, жетишпей каласың окуудан. Андан көрө операторскийге тапшырып, Нуртай Борбиев кыргызча өтөт. Анан ошондо эң башкысы, эң маанилүү сөздү ошол жерден Молдо Сейит агай айтты. Эгер сен мыкты операторлукту мыкты окуп чыксаң, режиссерлукка бир эле кадам калат, андан ары оңой эле өздөштүрүп кетесиң деди да. Анан ошол сөзү мага таасирленди. Ынандырды десем болот, ошол сөзү ынандырып, анан макул деп операторский тапшырып, ошол жактан окуп калдым да. Анан ошонун кереги азыркыга чейин тиет, анткени режиссер операторлук ишти билгени абдан маанилүү да. Операторлук ишти билсең, баягы кино жаратууда ошол раскадровка болобу, кинонун кадрларга бөлүштүрүп, сценалар менен бөлүштүрүп чыкканда да болобу, кандай болсо да өзүңө мындай жеңилирээк иштейт экенсиң да. Анан ошонун аркасы менен ошол жактан окууну бүттүм, операторлук. Анан кийин оператор болуп иштеп жүрүп, өзүмчө баягы кыялданып жүргөн режиссер болуп тартам деген ой максатым бар болчу да. Ошону ишке ашырайын деп четинен оюмдагы идеяларды кыскача кылып, сценарий кылып жазып баштадым. Анын баары көпчүлүгү жарабай калды десем болот. Анан бирок ошонун баары мага үйрөнүү үчүн, тажрыйба топтоо үчүн чоң база болуп берди да. Анан ошентип отуруп мен ойлочу элем кыска метраждуу тасмалардан баштайм депчи. Бирок тагдыр жана шарттар ушундай болуп калды. Дароо эле Бактыбек экөөбүз чоң кинодон баштап кеттик десем болот. Демек, бул атанын керезине чейин кыска метраждуу кинолоруңуз жок болчу. Эң алгач ушул кинону чыгардыңыз. Ооба. Кыска метраждуу. Мен оператор болуп тарткам. Кыска метраждуу 1-2 тасмаларды, Асель Жураеванын документалдык тасмаларын тарткам. Анан ошентип атып эле экинчи оператор болуп башка тасмаларда иштедим. Анан ошентип эле ошол айткандай кыска метрден баштайм деп ойлоп жүрдүм эле. Анан чоң тасмадан баштап калдык. Негизи ошол Актан мырза менен берген интервьюңузда дагы көбүнчө монтажды сиз кылат экенсиз да. Өзүм кылган жакшы көрөм деп турсуз да. Негизи ошол монтаж жагында өзүңүз кыласызбы көбүнчөсүн кинолоруңузда? Негизи ошо биринчи эле тасмада бизге көп мындай тажрыйба болуп калыптыр десем болот. Мындай шарттар ушундай болуп калды го дейм. Ошол атанын керезин тартып келдик. Анан монтаж иштерине же кыргыз тилинен монтажерлор бошобой калдыбы билбейм, иши кылып. Өзүңүз кылганга туура келди. Бактыбек экөөбүз чогуу кылганбыз да. Ошондо бирок көп тажрыйба топтойт экенсиң, анткени Бактыбекке дагы мындай толук кандуу монтажды ошондо баштадык да биринчи. Анан ошондо ар бир эпизодду, ар бир дубльдарды көрүп чыкканда ошондо көп тажрыйба болот экен, анткени кээде мындай болот да, тасма тартуу учурунда
4-5-10 чейин дубль болот, анан ошонун акыркысы жарады дегенде ошону стоп кылып жарады деп монтажный баракка жазып коет да. Анан монтажер келип ошол монтажный баракта жазылганын баарын чогултуп чыгат да. Анан ошол болуп жарашып туруп калса, ошол боюнча чыгарып кете бересиң. А биз болсо ошол жарады деген дубльдардан тышкары дагы баягы жарабай калды деген дубльдардын баарын карадык да, көрүп чыктык. Ошондо кээ бир мындай тартуу убагындагы ал жарабайт, давай дагы бир жолу ойно деген менен ошол дубльдарда мындай жакшы ойнолгон, жакшы берилген, жакшы акценттер коюлган дубльдар болот экен да. Анан кээде биз ошолордон алып чыгып, тескерисинче баягы жарады деген дубльдарга алмаштырсак, кинонун көркүн чыгара турган жакшы жетишкендиктер болду да. Ошондо мен ойлоп калдым, баягы монтажда баардык материалды карап чыгыш керек экен чынындачы. Анткени жарабай калды деген дублиң керек болсо ошо кинонун көркүн чыгарып кетиши мүмкүн экен да. Анан ошондон кийин, ошондой тажрыйба болгондон кийин кийинки тасмаларыбызда деле ошентип иштедик. Акыркы үчтө дагы болсо биринчи монтажерлор тизип берди, андан кийин биз отуруп анан ошол дубльдарды карап анан дагы иштеп чыктык. Качкында деле ошондой процесс болду. Бул жолкусунда дагы ошол эле атанын керезиндегидей тажрыйба болду десем болот. Анткени жарабай калды деген дубльдарды карап ошол жактан жакшы сонун нерселерди таап алдык да. Анан ошол кээде мындай болот да. Биринчи, экинчи дубльдарда кээде актерлор берилип ойнойт жан дүйнөсү менен. Анан кээде техникалык себептер менен, кээде анын жанындагы партнеру начар ойноп калып, анан мындай болбой калды дагы тарта албай келиш да. Анан ошо болбой калды дегенден кийин бир актерлор дагы кээде ошол биринчи, экинчисине берилип ачылып алгандан кийин кийинкилеринде кайра механикалык ойноп баштайт да. Анткени мен ушундай ойнодум, режиссер ушуна жаккан, эми мен ошол линияны кармайын депчи. Линияны кармайын деп атып, самоконтроль болот, ичинен ойлоно берет, мен туура ойноп атамбы, там режиссер эмне дейт депчи. Бирдеме деп менен ката кетпесин деп, анан монтип мындай өзү кадалып калат да рамкагачы. Анан эми кино тартуу процесси ушундай экен да, баягы техникалык себептер болот, партнерунан жарышы болот, ар кандай кээде күтүлбөгөн жерден мал жандык же кишилер чыгып калат, токтоп калат дегендейчи. Анан ошон үчүн кээде ошол жарабай калды деген дубльдарды да карап чыгуу бул маанилүү экен да. Тартуу идеясы, тарыхы жөнүндө да айта кетсеңиз, канча фестивалдарга катышты, кайсыларын жеңип алды? Биз бир аз сюжети боюнча да. Бул жаралуу иштери дагы мындай кызыктуу болгон окшойт да. Мындай көбүрөөк убакыт болгон, мындай болуп калды. Кыргыз фильм киностудиясынын башкы редактору ошол убакта Баян Сарыгулов деген аксакал, ветеран, кинонун ветераны, ошол киши башкы редактор болуп калды. Анан Талип Ибраимов өтүп кеткенден кийин биздин атанын керезин ошол киши өндүрүшкө жиберип тарттырган да. Анан кинобуз толук чыга электе эле Талип агай өтүп кетти да. Анан анын ордуна ошол Баян Сарыгулов келип, биздин атанын керезин көрүп, анан ошол өзүнүн ойлорун айтып, жакшы ойлорун айтып, бир-эки жерден сын пикирин да айтып дегендейчи. Анан жакшы ойлорун айтып, анан бизге мындай сунуш берип калды. Жигиттер, бакыт дастан, силер жашсыңар, силер азыр кино тартышыңар керек. Мен киноңорду көрдүм, мага жакты. Силер мындай теманы тартып кетет экенсиңер, мен силерге ишенип атам деп Нурлан Абдыкадыров деген режиссердун бир кыска метраждуу сценарийи бар экен, кыска метраждуу. Ошону бир немеге бериптир, конкурска, бир роликтер боюнча экен да. Аны же роликке ылайыктуу эмес, ал үчүн же кыска метражды тасма кылыш керек да. Анан ошону айтып калды. Ушундай идеясы бар экен. Силер ушуну толук метраждуу сценарий кылып иштеп чыкпайсыңарбы? Мен Нурлан менен сүйлөштүм деди да. Анан биз окудук, анан ойлонуп көрдүк. Бир акыркы финальный сценасын коштук бизге.
биздин сценарийскечи. Башкы каарман ошол курагындагы аксакал киши катары калтырдык. Бирок окуясын биз тескери болдук да. Ал жакта айылдан шаарга келген аксакал жөнүндө болчу. Бизде болсо белгилүү тиги жазуучу, чыгармачыл киши тескерисинче баягы өзүнүн туулуп өскөн айылына барат да, тескерисинче. Окуя баягы түп тамырынан өзгөрдү, болгон эле финалдык сценасы калганда кошулган ошол Нурлан Байкеден. Анан ошентип сценарийди көркөм кеңештен өтүп өндүрүшкө жиберилип ошол тасманы тартып калдык. Анан бирок кызыгы баягы тасма тарткандан кийин ошол Нурлан Байкенин да идеясы финалдык сценасына тартылды, бирок ал киного монтаждап келгенде жарашпай калды да, чынында. Эми кино тартууда ушундай болот, анткени кээде мындай экен. Сен жакшы көргөн эпизодуңду болгон жан дилиң менен берилип тартасың, бирок ал ошол окуяда логикасы жагынан, бардык жагынан туура келет, ойнолушу, тартылышы бүт бар сон, бирок монтаждай келсең, ал кээде киного жарашпай калат экен да. Кээде жарашпай. Мен мисалы азыр бул жерге бабочка таап алсам жарашпай калышы мүмкүн да. Бабочка сонун өзүчү мындай кычыраган, сапаттуу, тим эле кымбат, анан таап алсам жарашпай калышы мүмкүн да. Анан ошол сыяктуу болуп калат экен да. Анан кээде ошондой нерседен дагы мындай баш тартууну да билиш керек экен режиссерчу. Кээде тескерисинче мындай бул сцена эми мындай эле өтүп кете турчу сцена да, мынтип эле тартып коелу деп тартып койсоң, тескерисинче ошол сцена киноңо жарашып, ошол киноңду мындай маанилүү бөлүгү болуп калат экен да. Анан ошол сыяктуу биздин ошол финалдык ошол сценабыз киного жарашпай калды. Анан биз андан баш тарттык. Анан өзүбүздүн болжоп жүргөн, ал деле сценарийде бар болчу. Ошол эки финалды тартып койгонубуз туура болуп туруп, ошол финалды койсок ордуна келди да киночу. Анан ошентип ошол акыркы көч тасмабыз ошентип анда да ошондой кызыктуу немелер менен тартып бүтүргөнбүз кинобузду. Анан биздики мындай болуп калды, акыркы көч чыккан маалда пандемиянын кайнап турган убагы болуп калды да. Анан көп фестивалдар, керек болсо ошол Канн фестивали дагы фестивалды өткөрбөй калышты. Башында онлайн өткөрөбүз деп атты, онлайндан да баш тартышты да. Анан биз кээ бир фестивалдар атайын гибриддик форматта өткөрүп атышты, жарым-жартылай онлайн, жарым-жартылай офлайн кылыпчы. Бирок мамлекеттер бири-бирине катташа албай калды. Бирок ошентип өткөрүп атышты. Анан биз фестивалдарга жиберип баштадык. Анан ошол Таллин фестивали киноңорду башка конкурска алабыз деп алар кайрылышканда, биз ошол башка конкурс болсо Таллинге да ошо Таллинге катыштык. Бирок өзүбүз бара алган жокпуз, анткени ал убакта Шенген визасын дагы токтотуп койгон эле да. Анан биздин атыбыздан биздин тасмабызды ошол ассоциативдик продюсер болуш деген Самара Сагынбаева ал убакта ошо Чехияда болчу. Анан Чехиядан Таллинге барып кинобузду тартуулап катышып келген да. Анан ал тасмабыз менен да мындай билинбегени менен өткөндө санап көрсөм, бир топ фестивалдардан сыйлыктар жеңиптир. Баш аягы 20дан ашык фестивалдан сыйлык жеңиптир да. Анан аныкы да кызыктай болду да, көпчүлүгү онлайн өткөрөт, кээ бири мындай өткөрөт. Анан сыйлык утсаң почта менен салып ийишет да. Анан мындай болду, былтыр ошо 23-жылы качкын тасмасына тартуу иштерине даярданып жүргөндө, кыргыз тилинде иштеп атканда эле ошондо бир 4-5 сыйлык келди да почта мененчи. Улам Динара Сано жакта почта бөлүмү бар экен, ошол жактан барып улам жаңы таңгактарды алып келип аттык. Ошо анан жаңысына даярданып атып, эски кинобуздун сыйлыктарын алып аттык десек болот да. Негизи ушул акыркы көчтө кайсы темалар негизинен козголгон? Негизи көргөн эмес экенмиш, айтып берип атсаңыз аябай кызыгып кеттим. Кайсы негизги темалар козголгон? Негизи ал жактагы башкы тема бул, ал жакта деле биз ошол социалдык теманы көтөрдүк.
бирок көбүнчө баягы социалдык темага ал жакта көп басым жаза албайт. Ал жакта ошол руханий дүйнөгө, руханий баалуулуктарды артта калып калганына ошолор мындай керек болсо азыркы заманда тебелеңде калды деген идеяны көтөрүп чыкканбыз. Анан ошол көргөн көрүүчү өзүнө ылайыктап жыйынтык чыгара алат десем болот. Эң башкысы биздин ошол идеябыз ошол да. Анын ичинде чынында мындай социалдыктагы көйгөйлөрдү көтөрдүк. Ошону менен мындай ушул темалардын айланасында болуп, мындай эр шаркак болуп кинобуз ошондой чыкты десек болот. Анан эң мындай жакшы дагы мындай жакшы жеңиш менен, жакшы ийгилик менен да аяктады десем болот. Анткени ошол биринчи Бишкек эл аралык кинофестивалында дагы ошол улуттук конкурста башкы байгени ошол акыркы көч тасмабыз менен жеңип алып, ошону менен чындыгында жакшы кинобуздун фестивалдык жашоосуна жакшы чекит коюлду деп өзүбүз да кубандык. Жалпысынан негизи канча убакыт кетти башынан аяғына чейин тартуулуда? Тартуулуу иштери жалпысынан 2 айдын аралыгы болду негизи. Көбүнчө ошол көп убакыт кеткен десем болот. Ошол Ак Суу районундагы Түргөн жайлоосунда тартылды тартуу иштери. Анан ошол жактарда көп убакыттар кетти. Ал жакта баягы аба ырайы да туруксуз да, жайлоодо. Анан ошол шарттарды карап күтүп жакшы иш алып бардык ал жактан. Анан карылар үйүндө тартканда ал жактан убакыт кетет экен. Анан кичине мындай оорчулуктар болот экен ар кандай. Анткени психологиялык да даяр болушуң керек экен. Эми чындыгында ал жакта оор тагдырлар бар да. Анан ошон үчүн ушундай 2 оор тартуу жерлери болду десек болот. Ушул 2 ай деле толук эмес негизи. 1,5-45 күндөй го, 45 күндөй. Тартуу иштери негизи бат эле болот. Эң башкысы бул кастинг, даярдоо иштери, анан монтаж иштерине көп убакыт кетет да. Жакшы, негизи ушул акыркы тарткан тасмаңыз Качкын тасмасынын бет ачары Пусан шаарында болуптур. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз, элдин кабыл алуусу кандай болду? Ошол биз Качкын тасмабызды ошол Пусан кинофестивалине тандап алганда, ошол Пусанда башындагы дүйнөлүк бет ачарын ошол жактан өткөрөлү деп ошол алардын чакыруусун кабыл алдык. Анан чындыгында мындай эң чоң Азиядагы чоң масштабдуу фестиваль экен. Ошондой чоң площадка, чоң аянтчаны түзгөн ошол Корея элине баа бердим. Анткени алардын кино маркети дагы ошол Азияда эң чоң маркеттердин бири экен да. Анан ошол уюштуруу иштерин, фестивалдын масштабын көрүп, биз дагы келечекте ушундай өткөрсөк деген деп мындай тиленип калат экенсиң, максат кылыпчы. Анан ошол эң башкысы ал жактан жакшы кабыл алуулар болду. 3 жолу чоң экрандарда көрсөтүлдү. Ал жакта ошол көрүүчүлөрдүн дагы фестивалдык кинолорго барып ушу кинону көргөндөрү дагы активдүү экен. Алар билеттер бир күн эртелеп түгөнүп жетпей калат экен да. Анан биз дагы чакыруу алып берели деп биз дагы айтып койгон кишилерге кээде алып бере албай калдык да. Анан ал жактан ошол эртелеп түгөнүп калат экен. Мындай көрүүчүлөр активдүү, кино бүткөндөн кийин суроо жоопторго да активдүү катышат экен. Сыртка чыгып да көптөгөн суроолорун берип, эми мындай фестивалдын бийик деңгээлин ал жакта ошол фестивалдын уюштуруучулары эле эмес, ошол фестивалдык кинону көргөн көрүүчүлөр дагы деңгээлин көтөрүп турат экен десем болот. Андан тышкары ошол көптөгөн башка фестивалдар, башка өлкөнүн, ошо Азия өлкөлөрүнүн киночулары барып, ал жактан өздөрүнүн көп презентацияларын өткөрөт экен да. Мисалы бизде Индонезиянын
кино кечеси өткөрүштү, ошол жака чакырышты. Вьетнамдын кино кечеси өттү, Тайвандык өттү, андан тышкары европалык компаниялардын да кечесин өткөрүштү. Ошондо ал жактан жөн эле элди чакырып, анан жөн эле баягы кече өткөрүп койбой, ал жактан өздөрүнүн мамлекетинин өздөрүнүн фестивалдарынын презентацияларын өткөрүштү. Өздөрүнүн биздин жерибизге келип кино тарткыла деп өздөрүнүн локацияларын, ошо жаратылыштарын да көрсөтүштү. Мындай абдан кызыктуу презентацияларды өткөрүп, ошону менен мындай биргеликте чогуу иштөөгө ар бир мамлекет мындай продюсерлерди, инвесторлорду чакырганга болгон аракеттерин жасашат экен да. Анан ошол мен ал жака барып, ошонун баарын көргөндөн кийин биз кыргыз киночулар да ошол Пусанга барып, ошондой кыргыз киносунун кечесин өткөрүшүбүз керек экен деп ойлоп калдым да. Анан ушундай сунушумду да айтып атам жогору жактагыларга десем. Анткени ошонун аркасы менен биз дагы Кыргызстанга кино тартуучуларды чакыра алабыз. Мындай биргелешкен копродукциялык, биргелешкен кинолорду тарта алабыз ушулордун аркасы менен. Ошон үчүн ал жактан кыргыз киносунун кечесин өткөрүүгө убакыт келиптир да. Керек болсо даже кечигип атыптыр десем болот. Демек, кыргыз киносуна кандайдыр бир ачылыштардын келишине уже убакыт келип калыптыр. Убакыт келди. Биз өзүбүз уже ал жака аракет кылбасак, анткени ал жакта алдын ала тиги тапшырык берип фестивалдан ошол күндү белгилеп коюш керек да. Биз кечигип тура берсек, башка мамлекеттер ал орундарды ээлеп алышат да. Негизи ушул Качкын тасмасынын негизи кандай десем бир идеясы кайсыл жерден пайда болду сизге? Кайсыл учурларда ушул кинону тартайын деп ойлондуңуз? Негизи бул идеянын жаралышына бир 3-4 жыл болуп калды десем болот. Андан да ушул акыркы менен иштеп жүргөн убактарда пайда болгон анын идеясы. Анан мындай кыскача мындай өзүм унутуп калбагандай кылып, мындай оюмду чогултуп мындай бир 5-6 баракка жазып койгон болчумун. Анан ал убакта мындай окуя толук өрчүбөй эле мындай эле жалпы эле идеясы бар болчу да. Анан бул пандемиядан кийин ошол мындай биздин өзүбүздүн кыргыз элинин мындай көйгөйлөрүбүз көп да. Негизи эле мындай фестивалдарга барган көп кинолор, барган көп мамлекеттерден кинолор келет го. Көпчүлүгүн көрүп отурсаң, чындыгында өздөрүнүн социалдык маселелерин, көйгөйлөрүн, анан трагедияларын көп тартышат да. Мисалы биз билбеген деле, мисалы Түштүк Кореянын көп кинолорунда байкалат. Булар көп жыл бою Кытайдын басымдуулугу астында жашашты. Анан Экинчи дүйнөлүк согушта Японияда буларды оккупацияда кармап, мындай көп мындай военный кылмыштар болгон да ал жактачы. Анан ошондон да булардын эң чоң трагедияларынын бири ошол да. Ошол Япониянын оккупациясында болду. Анан бул эки чоң Корея элин эки державада бөлүп кеткен да. Бирин СССР болуп Түндүк Корея кылып, бирин Америка болуп Түштүк Корея кылып, анан ошо бөлүнүп калгандан да булардын өздөрүнүн комплекс өксүгү бар да, чынындачы. Анан ошону кинолорунда да көп тартышат, чынындачы. Ошол эле военный болобу, авторский болобу, баардыгында ошол нерсенин баары байкалат да. Анан алардын да трагедиясы биздикинен да чоңураак десем болот да. Алар ошону тарткандан тартынбайт, көрсөткөндөн тартынбайт. Ошонун аркасы менен алар ошол ичиндеги өксүктү жеңип чыгалы деп аракеттерин кылып атышат да. Биз болсо кыскача сюжетин айтайын. Ошол нерсени баягы жаап жакшырып жүрө беребиз да. Бирок ошонун баарын ачык чыгарып, биз дагы комплекстерибизден арылсак деген максатыбыз бар. Негизинен фильм эмне жөнүндө болду? Фильм ошол бизде Кыргызстан, Орто Азия мамлекеттеринен ичинен мигранттардын арасынан улчулукка кабылгандардын санынан биринчи орунда турабыз да, Кыргызстанчы. Анан ошол көйгөйдүн четин ачтым десем болот. Окуя негизи кулчулукту эле көрсөтпөйт,
кино башка жагынан көрсөтүлөт, анткени мына түзмө-түз эле колчулукту тарткан бул кызыксыз да көрүүчүгө, ошон үчүн мен башка окуя аркылуу ошол колчулук темасын көтөрүп чыктым. Жакшы. Негизи мындан кийинки долбоорлоруңуздарда башка бир драма эмес, балким комедия, трагедия сыяктуу тартайын деген ойлоруңуз барбы? Андай ойлор бар, андай проекттер да бар. Азыркы учурда иштеп жатасызбы үстүнөн? Азыркы учурда бир проект менен иштеп жатам. Ал жакта социалдык жана элдердин бири-бирине болгон мамилелери камтылган социалдык проблемалар көтөрөт, бирок тасма негизинен позитивдүү жана кээде комедиялык элементтер менен коштолгон окуя болгон турат. Ошонун үстүнөн дагы иш алып барып атабыз. Жакшы, анан дагы бир суроо. Бул акыркы учурда жасалма интеллект көбөйүп жатпайбы? Негизинен ошол жасалма интеллектти кинодо колдонуу кандай? Негизинен сценарийди ошол жактан алуу, ошол көз карашыңыз кандай? Мен былтыр эле ошо биз Качкында даярданып жүргөндө эле ошол жасалма интеллект менен иштеп баштагандар болду. Биз үчүн ачылыш болуп кетти да. Бирок мен өзүм колдонуп көргөн жокмун. Бир-эки жолу аракет кылып көрсөм, мындай Окшошкон шаблондуу, анткени көпчүлүк кинолор бир драматургиянын шаблону менен кетет да, анан ошондо шаблондуу түрдө ой жүгүртөт экен, анан ошондуктан бул дагы даяр эмес деп чечтим. Бирок эң башкысы мындай да, аларды колдонсок болот, бирок ал канчалык деңгээлде сенин чыгармаң болот да, канчалык деңгээлде. Анан ошол жагынан алганда мен мындай сценарий жаздыртып, анан ошенткенге мен мындай оюм жакшы эмес да, оюм жакшы эмес, анткени бул Пусанда дагы ошол Microsoft'тун искусственный интеллект боюнча семинарлар өтүп, анан немелер болду, панельный дискуссияларчы. Анан ошол жерде лозунг жазылып турат да, Microsoft искусственный интеллект деп, анан кыргызча которгондо мындай деп жазылып турат. Жасалма интеллект жаратуучу эмес, сен жаратуучусуң деген лозунг менен турду да. Анан ошондуктан биз чындыгында чыгарманы бир компьютердин иштеткич мотору иштеп чыкпай, могу ичиңдеги жан дүйнөңдөгү нерсени алып чыксаң, ошол элге сиңимдүү болот деп ойлойм да. Азыркы учурда ошол кыргыз киносунда коомчулук кандай жанрдагы киного сусап турат деп ойлойсуз? Азыр көрүүчүлөргө менимче мындай Жеке сиздин оюңуз? Жакшы мындай сапаттуу драмалар суусап турушат деп ойлойм, бирок көбүнчө азыр аларга ошого ылайыктуу мындай коомдун эмнени талап кылып атканына ылайыктуу кылып тартып даярдап берсе, менимче ошону көрөт деп ойлойм. Анткени бизде азыр көрүүчүлөр комедиядан башка жанрларга да кирип көрүп башташты да. Бул жагынан алганда киночулар дагы, көрүүчүлөр дагы мындай өсүш болуп атат десем болот. Ооба, өсүш десем болот. Анан менимче ошол тарыхый тасмалар да жетишсиз болуп атат десем болот. Анан ошол жакшы сапаттуу өзүбүздүн өзүбүздүн менталитетибизге ылайыктуу бир жакшы драмалар да кичине жетишсиз болуп атат десем болот. Жакшы. Дасан мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Келип биз менен убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Сизге кыскача эркин микрофон. Эфирге чакырганыңыздарга чоң рахмат биринчиден. Анан мен үчүн жакшы баарлашуу болду десем болот. Анан ошол тасмабызды баягы социалдык түйүндөргө чыкканда эле мындай суроолорун берип калып атышат. Биз бул кино Кыргызстанга коюлабы, качан коюлат депчи. Анан биз маалымат берип атабыз. Тасмабыз буюрса 14 ноябрдан баштап кинотеатрларда көрсөтүлүп баштайт. Анан ошол 14 ноябрдан баштап качкын тасмабызды келип көрүп, бааларын берип кетишсе болот. Ошо мен көрүүчүлөрдү ошол биздин тасмабызга
чакырам. Эң жакшы. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен Чоң экран программасы болду. Кызматыңыздарда мен Азиза Карыпбекова, ошондой эле бүгүнкү биздин студиябыздын коногу, заманыбыздын залкары, режиссер, кинематограф Дастан Жапаров келди болду. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Аза, алдыда чоң иш турат. Эгер кылсаңар, топ ушуласың. Yeğenim! Tokta deyim! Tokta! Sen kimsin? Azıcık kaçıp gelen kalmış koçumuzdan. Nazik diyen kızdan şöyle mi? O, bırak öpten bir görülek mi? Şun var senin ayınman bulu udat bilesin mi? Vaha. De özümün oku deyin. Çınında ayt. Kayaktan açıp geltasın. Şunыңды айтшы, sen kimsin? Nazik sağa kim buludu?